Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, кече төрөлгөн баланын эртең бүрсүнү чоң сахнада ырчы болорун ким билет деген бир сөздөр менен программабызды улайлы. Себеби дегенде урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга келген коногубуз биздин кичинекей карындашыбыз. Келечекте Кыргыздын чыныгы патриот кызы жана Кыргызстан деп бүткүл дүйнөгө жар салып ырдайм деген татынакай Айгерим Айтиева деген биздин кичинекей карындашыбыз студияга келди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кутман таң. Каттуу үнүңүздү өктөм чыгарып, сиздин ырларыңыз бар го, мисалы Кыргызстаным деп аябай бир патриоттук сезиммен ырдайсыз, ошол сыяктуу болуп сүйлөп биздин берген суроолорубузга жооп бериңиз, Айгерим, канча жашыңан баштап ырдап баштадың эле? Мен 5 жашымдан баштап актриса болуп сахналарда аткарып жүргөм. Андан кийин 2017-жыл Кайрат Нуртас менен ырдап, анан ырдап кеттим. Анан интернет булактарында видеолорду жүктөп, анан кандайча актриса болуп, үйдө бирөө актрисабы? Жок, мен кичинекейимде эле частный театрыбыз бар өзүбүздүкү. Анан ошого бир эже бар болчу, мындай Машанын ролун аткарат элем. Анан мен дагы аткарам деп кечке айта берчүм эле. Форма тиктирип берип, сен аткара албайсың деп эле апам айтчу эле. Анан аткартып кой деди, анан аткардым бирөөсүндө, анан ошентип актриса болуп. Машанын ролунан балким бир үзүндү кылып кандай сөздөр сүйлөйт элеңиз? Эстей аласыңбы азыр? Кичинекейимде эстей алат. Мындай кичинекейимде билет элем да, көбүрөөк энергиям көп. Энергияң көп болчу. Азыр эмне болду? Азыр энергия азайып калдыбы? Азыр бир аз чоңоюп калдыбы? Энергия азайып калды деп. 5 жашымда актриса болгом, андан кийин Кайрат Нуртас менен ырдагам, анан ошентип ырдап калдым деп атасың да. Азыр канчадасың ошондо? Азыр 9-та. Азыр 9-та. Энергия түгөндү, Албетте баягы Айгерим айткысы келди окшойт. Мисалы кичине кезинде энергия эмес, жанагы тартымбай, уялбай, кайсы жерге болсун аткарып, кайсы жерге болсун ырдап жүргөндөр, балким бир аз тартынып калгандыр. Бүгүн тартынбай. Себеби дегенде миллиондогон көрүүчүлөр бизди көрүп отурат азыр, Анан кийин Айгерим ырдап берсе экен, Айгерим бизге бир жакшы талантын көрсөтүп берсе экен деп отурушат. Андыктан талантты көрсөткөнгө аракет кылалы. Анан Кайрат Нуртас менен кантип ырдап калдыңыз? Кайрат Нуртас менен кантип ырдап калдым? Биздин театрыбызга 5 жыл болду. Анан ошого Кайрат Нуртас чакырдык. Кайрат Нуртас ырдап кетти, анан болсо жооп сурадык да, мен кызым ырдаса болобу дуэт десем. Анан апасы мейли деди элем. Анан голос түшүргүлө деген, анан голос түшүрүп клип тартканбыз, анан ырдагам ошентип. Баракелде. Сонун. Азыр Айгеримди дароо биз ырдатпасак болбос. Ооба. Аябай шашып турабыз. Анан баягы Кыргызстаным деген ырды англисче ырдайт деп уктук эле, Ооба, аркы жыл түшүргөнбүз, анда эле сөзүн кичине унутуп калдым. Бирок азыр эстебизби, аракет кылабызбы? Анда эстеп туруп, жалпы телекөрүүчүлөргө Кыргызстан деген ырды англисче аткарып бериңиз, Kyrgyzstan, the country of mountains, Viscount rivers, forests and precious stones. I wish you a lullaby for centuries. My country always prosper and flourish. Peaks stretching up to the blue sky. That some more distance on the high. Nature was so generous, divinity. My country always prosper and flourish. Kyrgyzstan, magnificent. Kyrgyzstan, my holy land. Kyrgyzstan, коргойбу сени бет. Ай, баракелде. Бали. Жанагы чет тил, мисалы чет тил сүйлөгөндөргө, анан албетте Кыргызстанды бир аз билбегендерге дароо эле ушул ырды коюп берген болсоң, Кыргызстан кандай өлкө экенин билип койсо болот экен, Анда ушул ырды биз азыр кыргызча угалы, Бул жака чыгып туруп биздин сахнабыз. Сахнабызга чыгалы дагы, урматтуу телекөрүүчүлөр, тосуп алыңыздар. Айгерим Айтиева сиздер үчүн Кыргызстаным деген чыгарманы тартуулайт. Таң манай программасы Айгерим Айтиева, Кыргызстан. Кыргызстан таалардын мекени, тунук сулар, токойлор, кендер
бери кылымдарга төбөлүп жашай бер өсө берген гүлдөгүн мекени көк асманды тиреген долору ак булутту жандаган солору жаратканым сулулук бериптир айтып бүтпөс эң бир коз мекени Кыргызстан аяк мекен Кыргызстан койнуң кенен Кыргызстан коргойбуз сени бек туру Кыргызстан аяк мекен Кыргызстан койнуң кенен Кыргызстан коргойбуз сени бек туру ата журтум алатоо мекеним коргойбуз биз сактайбыз өзүңдү күн нуруна бөлүнүп жерге биз кыргызымдын эрдигин даңктайбыз алатобуз элимдин тиреги көк асманга желбирейт желеги кыргызымдын эрдигин даңктайбыз бабалардын салтын биз барктайбыз Кыргызстан аяк мекен Кыргызстан койнуң кенен Кыргызстан коргойбуз сени бек туру Кыргызстан аяк мекен Кыргызстан койнуң кенен Кыргызстан коргойбуз сени бек туру Кыргызстан аяк мекен Кыргызстан койнуң кенен Кыргызстан коргойбуз сени бек туру Кыргызстан аяк мекен Кыргызстан койнуң кенен Кыргызстан коргойбуз сени бек туру Баракелде, Баракелде, Кыргызстан коргойбуз сени бек туруп деп мына жаштар биздин келечегибиз деген сөз албетте туура айтылган. Мына кичинекей биздин Айгерим дагы ушундай Кыргызстан коргойбуз сени бек туруп деп ырдап калса, албетте эртең бүрсү күнү сөзсүз түрдө биздин өлкөбүздүн, мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Ооба. Айгеримдин кандайдыр бир сахнада өзүн алып жүрүшү, актерлук чеберчилиги, анан чоң кишилер деле бул жака келип аябай уялып, мынчалык интервью бере албайт, маек кура албайт. Аябай мен таң калып атам да. Кичинекей болуп алып, Анан ким бул баягы ушунду басыш керек, ырдаш керек, колду көтөрүш керек, бийик кылып деп ким үйрөттү эле? Мага көбүнчө тайным жардам берет, анан актерлук неме иштетем да. Апам көбүнчө айтат, мондай кылпас, мындай жесткий кылып аткар, бул андай эмес деп айтат. Анан болсо мейли апа деп кылып өгөнүп калдым. тайнем үйрөтөт, Ооба, анан биздин телекөрүүчүлөргө да айта кетчү нерсе, бул эми баягы Кыргызстан деген ырды көпчүлүк ырчылар бизде ырдап, биздин коомчулукка тартуулап келет. Көрсө, бул ыр Айгеримдин таятасы Акылбек Айтиев агабызга таандык экен, таятабызга. Андан кийин таятабыз берген турбайбы анда ырдамы неберемде, Азыр болсо, бул жактагы конокко бир жака барганда маекти мына ушинтип бересиң деп тайне үйрөтөт экен баарын, Тайнебиз ким ырчыбы?
жого неме Кочкор Атада болгондо комуз үйрөтөт эле, комуз ойнойт дайнам. Анан ырдайт дагы. Ошо актерлук жагы дагы неме үйрөтөт да, мындай бол актерлук жагын иштет деп айтат. Анан аткарып жүрүп деле уже билип калдым. Азыр кайсыл мектепте, канчанчы класста окуйсуң, кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Анан чоңойгондо ким болосуң? Мен Чыңгыз Айтматов атындагы школда окуйм, номер 1. Анан 3 класста окуйм. Мен математика сабагын жакшы көрөм. Чоңойгондо ким болобуз? Ырчы. Анан баягы мектепте классташтар, мектептеги чогуу окугандар анан Айгерим келе атат, сүрөткө түшүп алалычы, селфи кылып алалычы деп ошентип келишеби? Жок, мен ага эми эле көчтүм, талимде частный школада окучумун, алыс болуп калды бияка көчүп. Демек ал жактагы жеке мектепте ошентип чуркачы эле, селфи кылып алалы, сүрөткө түшүп алалы деп, ошентчү беле? Жок. Буйруса. Демек, мына жаштын тилегин берет дейт. Албетте тилегиңиз кабыл болсун. Эртеңгүсү күнү сизди мындай чоң сахналардан көрүп, өзгөчө сыймыктанып, мына биздин Кыргыздын патриот кызы деп сыймыктанып жүрөлү. Чоң рахмат айтабыз сизге. Ийгилик. Ооба. Ийгилик. Сабакта түшкө барасыңбы, мектепке түштөбү, эртең менен окуйсуңбу? Жок, эртең менен саат 4-кө чейин окуйм. Бүгүн атайын суранып келген турбайсың бизге. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студияда конок Айгерим Айтиева өзгөчө өзүнүн жакшы бир чыгармасын силерге тартуулады. Ооба, ал эми биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз.